Эфирде күндеме маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Студияда Айтурган Сатиева, саламатсыздарбы, бул чыгарылышта. Премьер-министрлик кызматка башкы талапкерди депутаттар берилүү менен суракка алышты, бирок колдоп беришти. Атамекенден көрсөтүлгөн Жомарт Оторбаев КСДПны канааттандырды. 31 мартка болгон митингдин ыкшоо даярдыгы оппозиция лидерлери бийликтегилерге билдирүү берүүнү унутушуп, талаптарынан адашып калышты. Ишембиликтер жумада эле башталды. Үй комитети башчылары менен мэрия тургундарды даярдап, жашылдандыруу көчөт таратып, ал турсун атка минерлер өз салымын кошууга убада беришет. Музда көркөм тебүү боюнча эл аралык чемпионат Бишкекте жакынкы 2 күндө эң кызыктуу таймаштар, эң көрүнүктүү спорт түрүндө. КСДП фракциясы Жомарт Оторбаевдин премьер-министр кызматына талапкерлигин колдоп берди. Албетте дароо эмес, бир катар суроо жооптон кийин. Анткени менен коалицияны куруу боюнча сүйлөшүүлөр да оңой эмес өтүп жатканын бүгүн КСДП лидери Чыныбай Турсунбеков билдирди. Парламенттин болочок көпчүлүк коалициясынын куруунун айланасындагы акыркы кабарлар туурасында Самат Асипов. Көпчүлүктү куруу боюнча сүйлөшүүлөр өтө татаал жагдайда өтүп жатат. Социал-демократтардын лидери башында сыр бербегени менен фракциялардын башын бириктирүү оңойго турбаганын бүгүн моюнга алды. Айтымында азыркы учурга чейин альянс жана премьер-министрдин талапкерлиги боюнча да бирдиктүү пикир жок. Анткени себеби конкреттүү сунуштар бүгүнкүгө чейин жок. Айрым фракциялардын позициялары бир күндө 5 жолу өзгөрүп атат. Айрым фракциялардын түшүнүктүү ачык позициясы жок. Айрым фракциялар өздөрүнүн гана позициясын өткөргөнгө аракет кылып атышат. Мына ошондуктан мен ачык так позициядан баштап атам да, бар фракциянын сунуштан баштап атам. Бул арада КСДП фракциясы өкмөт башчылыкка атамекенчилер көрсөткөн Жомарт Оторбаевдин талапкерлигин кароого өтүштү. Социал-демократтар өздөрү бул жолу премьерлик кызматка ат салышпоону чечишкен. Депутаттардын Оторбаевке суроолору көп. Алгач эле Кумтур кени боюнча сөз болуп, премьер-министрдин милдетин аткаруучу чет өлкөлүк ишкана менен 50-50% келишимде калуу пикирин так түшүндүрдү. Кыргызстан бажы биримдигине кирүү алдында турат. Ага карата да Оторбаевдин ою оң. Ушул шаардыктарда анча-мынча проблема болуп калат, анча-мынча баа өсүп баштайт. Бирок шоковый баа өспөйт. Себеби азыр эгер биз Бишкек, Алматы, Астана, Москванын бааларды карасак, айырмасы өсүү өтө эле көп эмес. Шоковый экесе дегенде эч жерде болбойт. Буга чейин Манас аэропортунун 51% акциясын сатуу маселеси өкмөттө талкууланып жаткан. Коомчулукта буга башкы талапкер катары Орусиянын Роснефть ишканасы экени айтылууда. Оторбаев белгилегендей сатуу алууга 8 компания арыз беришкен. Бирок өкмөт алардын бири боюнча да азыр акыркы чечимди кабыл ала элек. Быйыл база кетип атат. Эми биз аэропорт жалаң эле Манас эмес, ошол эле Ош, ошол эле Баткен, ошол эле Исфана, ошол эле Каракол аэропортторду биз өнүктүрүшүбүз керек. Өзүбүздүн бюджетибизде каражат жок. Ошон үчүн биз инвестицияларды тартышыбыз керек. Эл өкүлдөрү 2005 жылкы инкылаптан кийин Жомарт Оторбаев Улуу Британияга качып кеткен деген ушактарга да орун беришти. Бирок андай эмес эле башкы талапкер Дүйнөлүк банктын төрагасынын кеңешчиси болуп 5 жыл иштеп келиптир. Оторбаев батышчыл саясатчыбы же Орусияны жактайбы деп кызыккандар да болду. Ал азыркы күндө Орусия биз үчүн негизги стратегиялык өнөктөш экенин белгилейт. Айрымдар эгер премьер болуп калса, ишке катуу болууга чакырышты. Жалгыз иштей албайм да. Бул деген команда болуш керек. Команда бирөө баягы оркестрде болуш керек. Баары биз скрипкада ойносок, бул оркестр болбойт да. Бирөө скрипка менен жакшы ойнойт, экинчи пианино, үчүнчү дагы контрабас менен. Сиз дирижер? Мен кичине эгер оркестрде иштешиңиз керек да. Дирижердун жумушун жакшы түшүнсөм, ошону менен Фракция Оторбаевдин талапкерлигин колдоп беришти. Бир гана депутат Замирбек Алымбеков каршы болду. Буга чейин биринчи вице-премьердин карамагына кирген инвестиция тартуу боюнча аракеттерден алгылыктуу иш көрбөгөнүн айтып, эми Жомарт Оторбаевдин талапкерлигине карата КСДП башка фракциялардын пикирин күтөт. Республикадан сырткары ар намыс менен ата журт өкмөт башчынын талапкерлигин талкуулаша элек. Азыркы түзүлгөн өкмөттү, азыр түзүп аткан өкмөттү бул жерде жогорку кеңештин депутаттары эмес, бул жерде 2 адам чечип койду десек болот. Ошол жерде Чыныбай Кунуч менен Өлбөк Чиркешевдин чечими деп эсептесек болот муну. Бул жерде атап кетсек, СДПКнын депутаттары да билбей калды көп нерсени. Коалициялык көпчүлүктүн курамын социал-демократтар 31 мартта жарыя кылары күтүлүүдө. Самат Асипов, Азамат Иманкожоев, 5 канал.
Ал ортодо коалициянын куруу келишимине кол коюу 31 мартта өтө турган оппозиция курултайынын, башкача айтканда, митингинин коштоосунда болушу мүмкүн. Анткени менен белгиленген саясий өнөктүк мыйзамсыз болоорун шаардык милициядан билдиришти. Укуктук тартип боюнча акцияга 3 күн калганга чейин уюштуруучулар жергиликтүү бийликти кабардар кылышы керек болчу. Март соңуна белгиленген иш-чаранын катышуучулары ким, талаптары кандай? Жана бийликти кабардар кылбай туруп эмне себептен өткөргөнүн жатышат? Айдай Аманкулова сураштырып келди. Нурлан Мотоев болбосо 31 мартта өтө турчу курултайдын көркү чыкчуда эмес. Жумгалдагы 2000дей жердешине чакыруу барагын жолдогон. Ар биринин астында унаа бар, май коюп алып келе беришет деп бейгапар. Эми айылдаштарына капилет кабар жетпей калса деле курултай үзгүлтүккө учурабайт болуш керек. Мурдагы көмүр королунун өзү деле жетиштүү эмеспи. Анын үстүнө жалгыз эмес. Жакында өзүңөр билгендей бир 30га жакын ар кандай коомдук уюмдар жана 10 саясатчы бизге бириккенин билдиришти. Ал 10 саясатчынын атактуулары Мелис Мырзахматов жана Мукар Чолпонбаев жана Бекбосун Бөрүбашевдер бизге кошулганын расмий кол коюшту. Бирок юрист Бекбосун Бөрүбашев боло турган курултайдан кабарсыз экенин маалымдады. Азырынча жаңы түзүлгөн мекенчилдер кыймылында Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзахматов, соттолуп чыккан экс-депутат Садыр Жапаров, Кыргызстанды сактоо кыймылынын төрагасы Мукар Чолпонбаев бар. Мурдагы спикердин билдиришинче, мекенчилдер катарында дал ошол Нурлан Мотоев жок. Кошушкан эмес, курултай уюштурганы жатам деп алгач Садыр Жапаров жарыялады эле, ал дагы калпыз. Мен Садыр Жапаровка кошулуп калган жерим жок. Биринчиден, экинчиден, бул курултайды Садыр Жапаров өзү жалгыз уюштуруп аткан жери жок. Биз оппозиция баарыбыз биригип туруп уюштуруп аткан курултай болот бул. Оппозициянын калган мүчөлөрү аттарын жашырышат. Курултайда коюлган талаптар адепкисиндей эле. Өлкөнү Кытайдын экспансиясынан сактоо, ген ишканаларын улутташтыруу, курултай институтун баш мыйзамга киргизүү, кызыктуусу премьер-министр кызматын жоюп, анын укуктарын президентке ыйгаруу, мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин жоопкерчилигин кароо, люстрация мыйзамын кабыл алуу. 1,5 жылдан шайлоо болот да. Ошо шайлоого чейин жанагы люстрация жөнүндөгү законду кабыл алып, бул тазалануу деген болот. Ким шайлоого барууга укугу бар, ким шайлоого укугу жок экенин алдын ала таза аныктап коймоюнча шайлоого барууга болбой турган нерсеси. Мына ушул 3-чү талап болуп атат. Акыркы талапты ушул топтон угуу өтө эле таң калыштуу. Тазалануу мыйзамы кабыл алынса, алгаш Жапаров, Мырзахматов, Чолпонбаевдин бийликке келишине тыюу салынаары бышык. Мурдагы режимдерде иштеген чиновниктер катары. А мыйзам боюнча Садыр Нуркожоевичке мамкызматтардын эшиги ансыз деле жабылуу. Мурда соттолгондугуна байланыштуу. Депутат болбой калган соң Жапаров өзү добуш берген мыйзамдарын унуткарып койгон сымал. Курултай өтөөрү туурасында мэрияга билдирме берген жок. Өзүн билемдик менен уюштурмай болушкан. Биз атайын уруксат алган жокпуз. Ал зарыл эмес. Конституцияда ар бир жаран митинг өткөрүүгө укуктуу деп жазылган. Болгону бийликти маалымдар кылып коюу жетиштүү. Ал эми 31 мартта курултай өтө тургандыгын өлкөдөгү жалпыга маалымдоо каражаттары бир нече жолу жазып чыгышкан. Ушул эле жетиштүү деп эсептейбиз. А мыйзам боюнча уюштуруучулар расмий түрдө жергиликтүү бийликке иш-чарага 3 күн калганга чейин билдирме жолдошу керек болчу. Бүгүн кечки саат 6-га чейин күтүштө эле шаардык милицияга эч кандай кабар түшкөн жок. Мөөнөттөр бүттү. Билдирме эртең кабыл алынбайт. Өткөрүлүүчү курултайды эмитеден эле мыйзамсыз деп атап койсо болот. Эгерде 31 мартта кимдир бирөөлөр Бишкек шаарында кандайдыр митинг өткөрөбүз десе, бул мыйзам чегинде туура эмес болуп эсептелет жана ага карата биз мыйзам чегинде чараларды көрөбүз. Эгерде баары бир ошо митинг уюштура турган болсо, алардын арасынан ошо массалык баш каламандыктарга жол бериле турган болсо, алардын уюштуруучуларын жана анын катышуучуларын кылмыш жоопкерчилигине тартуу маселеси да каралат. Тартип боюнча санкциясыз акциялардын катышуучуларын милиция кууп таркатууга укуктуу. Уюштуруучулардын көздөгөнү ушул дегендер жок эмес. Бийлик тарабынан чагым, кысымга кабылдык деп шылтоо кылуу үчүн. Бул арада айрым жарандар эмитеден эле курултай катышуучуларына акча таркатуулар болуп жаткандыгын кулак кагыш кылуушууда. Айдай Аманкулова, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. Алдыдагы саясий акциялар тууралуу айын кеп түштүк жергесине да жетти. Аймак тургундары адаттагы тиричилиги менен алек, бирок ушактарга тынчсыздануу да бар. Күн мурун ал жакта обон аталган аялдарга акча таратылып жатканы туурасында маалымат тараган. Жергиликтүү тартип сакчылары бул маалыматтарды текшерүү менен бирге калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Динара Касымова аймактагы коомдук саясий абал туурасында.
Ар кандай саясий акциялар Ош шаарында өтөт деген да маалыматтар айтылууда. Ал эми күч органдары пикет уюштурууга ири суммада каражат алган айымдарды да аныктаган. Алардын бул олжоону кантип актаары белгилүү. Элди чогултуп, алдыңкы катарда активдүү кыйкырып, уюштуруучулардын идеясын таңуулайт. Халкынын саны жана аянтуу боюнча өлкөдөгү эң ири райондордун бири Кара Суу. Саясаттан алыс жүргөн карапайым калк азыр жазгы талаа иштерине жапырт киришкен. Анткени жылуучулукта жашылча жана башка жемиштерди эгип үлгүрүп калышы керек. Андыктан колу бош кара суулуктар азыр көчөдө эмес, талаада дыйканчылыкта. Биз şu мына Кара Суу району эң 80 почти 90 миң кожолук эл жашайт. 400 миңге жетип элimiz бар. Эми тирикчилигimiz негизиден дыйканчылыкка көпүрөөк байланышкан. Азыр энди мына азыр жаз келди. Шундай чырайлык маалда энди азыр дыйканчылыкты кылып, тирикчиликти кылып, көчөкөйлөрдөн тартып оңдоп бардык тирикчилигибизди оңдойбуз деп şu hareket kılıp endi şu eldi şunga mындай bir başkarıp asakalдар baş bolup şunu kıletken maalda. Бирок бузукулар четинен чыгаарын жана күн жылыганда саясатчылар активдешерин эске алып, аймак тургундары аргыл акциялардын алдын алуу аракетинде. Бул жыйналышта аймактагы коопсуздук маселеси орчундуу болду. Райондук бийлик калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бүгүн жыйынга чогулган кара суулуктарды жазды көчөдө, борбордук аянттарда эмес, талаада эмгек кылып өткөрүүнү эске салышты. Көчөгө кыйкырып чыгуудан башка тараптар гана өзүрүн көрүп, өз кызыкчылыгын көздөгөн адамдардын пайдасына упай топтоп беришерин район бийлиги жеткирүүгө умтулду. Жумуштан кеткен азыркы бийликке тарынчы бар адамдар, оппозициялык көз караштагы адамдар өздөрүнүн кыймыл аракеттерин баштайт. Ошондуктан бул жерде бизде ошол толугу менен маалымат бар. Ошол эле күчтөр же башка күчтөр, баягы политика деп коебуз го. Ошол же башка мамлекеттер ушул улуттар аралык мамилени колдонуп туруп, ушундай өздөрүнүн максаттарын ишке ашырат деген маалыматтар бар. Учурда Ош шаары жана облус тургундары күнүмдүк тиричиликтери менен алек. Анткени менен аргыл ушак айыңдар калдырып, тынчсыздангандар да жок эмес. Ушул себептен тийиштүү мамлекеттик кызмат, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5-канал. Жетегүз районунун жашоочулары президент Алмазбек Атамбаевка атайын кайрылуу менен чыгышты. Мурда кармалгандардын энелери, балдардын акыйкатсыз сот жообуна тартылгандарын жана аларды бошотуп, кумтөрдү элге кайрып берүүсүн талап кылышууда. Алардын пикири боюнча алтын кен жери экологиялык зыян алып келип, андан түшкөн киреши элге жетпей жатат. Жетегүз районунун жашоочулары өлкө башчысын өзүнө жолугууга аракет кылышып, андан таянак чыкпаган соң басма сөз жыйыны аркылуу кайрылууну чечишкен. Эмнегедир саясатчылардын алтынды элге кайтарып беребиз деген чакырыктарын эл өздөрү эле көтөрүп баштагандай. Эң азынан Жетегүз районунун Саруу айылынын кээ бир жашоочулары былтыркы жылы Кумтөр ишканасына каршы уюштурулган митингдер жана 3 миллион доллар талап кылышкандардын аягы камакка алуулар менен жыйынтыкталган. Эми ошондой аракеттерди кармалган балдардын апалары улантышууда. Кумтөр это алтын, это наш. Кумтөр бул алтын, ал биздики да, өзүбүздүкү. Кыргыз элиники. Мейли ал эл үчүн иштесин. Ал эми эксперттер деген кандай кылышты жакшы билишет. Эксперты знают они как что делать. Ал эми көптөгөн эксперттер бүгүнкү күндө Кумтөр боюнча биргелешкен ишкана түзүү өлкөбүз үчүн эң оптималдуу вариант экендигин бир ооздон айтышууда. Биргелешкен ишканадагы Кыргызстандын 50% үлүшү кирешенин түшүшүн бир канча эсеге көбөйтөт. Бирок калк саясатчылардын билдирүүлөрүнө ишенбөөчүлүк менен карашууда. Саясатчылардын айтымында элдин ишеними кетип, улам ылдыйлап баратат. Кумтөр для народа не работает, для чиновников работает. Кумтөр эл үчүн иштеген жери жок, ал чиновниктерге гана иштөөдө. Эгер Кумтөрдөн түшкөн кирештерди, салыктарды туура бөлүштүрсө, ысык көлдү өнүктүрүү фондуна жакшы акча түшүп, биз өнүкмөкпүз. Пенсияларыбыз көбөйүп, доктурлардын жана мугалимдердин айлыктарына кошумча каражат кошулмак. Андай болгон жери жок. Кумтөрдөн түшкөн акчанын баарын уурдап жатышат. Улам бири келип алып кетишет. Ушунун баарын чиновниктер жасап атышат. Воруют. Я пойду вберу, другой пойдет вберу. Это все чиновники делают. Ал эми экологиялык маселесине келсек, бул жагынан чакырыктар өтө эле катуу чыгууда. Бир жагынан Динара Кутманованын 444 миллиард сом доо арызы да абалды курчутууда. Жашылдар партиясынын айтуусу боюнча Кумтөр ишканасы жаратылышка ушунча зыян келтириптир. Ал эми Жетегүз районунун жашоочулары баардык жаманчылыктарга, аларга жакын жайгашкан алтын кени күнөөлүү деп ишенип алышкан. Уже идет засуха.
Бизде кургакчылык башталды, суу жок. Мына жаз келди, суаттарды башташыбыз керек, суу жок. Алма менен алмуруттарыбыз кургап жатат. Алмаларыбыз карарып, чирип кетип жатат. Калктын 90%-нын кан басымы жогору, кант диабети менен ооруп жатышат. Балдар майып төрөлүшүүдө. Балдардын баш суу, кан басымы көтөрүлүүдө. Там 90% у всех давление, сахарный диабет. Дарыгерлер болсо мындай статистикалык маалыматтар болбондугун, эч кандай патологиялык оорулар катталбагандыгын айтышууда. Бардык айылдарда адаттагы эле норма сакталат. Ал эми экологиялык зыян боюнча эксперттер алтын кенжери өтө бийиктикте болгондуктан зыяндуу нерселер эл жашаган жерге жетпей тарап кетээрин айтышууда. Все беды они списывают вот на Алар чаң чыгып жатат дешип жомоктогудай нерселерди чыгарышууда. Бул ушунчалык акылга сыйбаган нерсе. Кенжери Алатоонун тескей жагы, тоо кыркалары 4000 метр бийиктикте жайгашкан. Ал эми аларга жакын Кажы сайда радиоактивдердин таштандылары сакталган жай кароосуз ачык бойдон турат. Ысык көл облусунун жашоочуларын жаратылышка келтирген зыяны боюнча пикирлери чабал мекенчилердин популисттик билдирүүлөрү экендигин белгилегендер бар. Азыркы күндө Кумтөр темасы саясатчылар үчүн өзлөрүн көргөзүп, төш кагып, дымагын чыгарып алууга жакшы мүмкүнчүлүк болууда. Эксперттердин пикиринде алар калктын нааразычылык маанайын чайкоочулук менен колдонушуп, өзлөрүнүн жеке кызыкчылыктарын ишке ашырышууда. Белгилүү кикбоксчу Руслан Абасовдун өлтүрүлүшү боюнча кылмыш иши козголду. Спортчунун өлүмүнө Крим чөйрөсүнүн тиешеси болушу мүмкүн. Күн мурун Токмокто дүйнө чемпионунун автоунаасында жардырылуусунун акыркы версиясы ушундай. Учурда тийиштүү экспертизалардын дайындалып, тергөө иликтөө амалдары башталды. Теманы Самат Качканов улантат. Жарылуу айдоочу отурган орундукту жулуп кеткен. Автоунаа канга боелуп, кан сыртына чейин аккан. Иликтөөлөрдүн божомолоюнча тротил заты алыстан башкарылуучу механизм менен болгон. Ал автоунаанын айдоочу отурган жердин алдына коюлуп, жарылуунун негизги күчү айдоочуга тийген. Руслан Абазов автоунааны башкарып бара жатканда анын жубайы жанында болуп, бирок ал жабыркаган эмес. Жанында келинчеге жеңил жаракаттарды алып, азыркы учурда докторлар ден соолугун стабилдүү деп эсептеп атышат. Бул факт боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, азыркы учурда тергөө иш амалдары жүргүзүлүп жатат. Руслан Абазовду ооруканага жеткиргенде жаны бар болчу. Реанимация бөлүмүнө жеткиргенден кийин 10 мүнөттөн кийин көз жумган. Ал эми жубайы акалатчандардын айтымдарында медициналык жардамга муктаж эмес болчу. Шок абалында Абазов менен ооруканага келген. Абазов Руслан Токмоктук аймактык ооруканасына 6:30 түшкөн. Кабалаева оор болуп түшкөндө агональный состояние деп коюшкан, состояние шока деп тез жардам берилген. 6:40 уже каза болгон. Кикбоксчу жубайы менен үйүнө бараткан. Анткени жарылуу ал жашаган кичи районго бара жаткан учурда болгон. Күбөлөрдүн айтымдарында жарылуу катуу болуп, жарылгандан кийин автоунаа бир канча метр жүрүп барып, анан четке чыгып токтогон. Катуу взрыв чыкты, бир ушу жерден баштап аркы жакка чейин угулду да, бир 100-200 метрге угулду го дейм ушу. Биринчи жарылды, анан 10-15 метр айдалды да машина. Токтоду мына ушу жерден. Ушу жерден токтолуп, анан бияктан таксисттер ичинен суруп чыгышты да. Суруп чыгып, анан алып кетишти больницага. 2 сааттын ичинде окуя болгон жер эч нерсе болбогондой тазаланды. Кан болгон жер кум менен көмүлүп, автоунаа токтотуучу жайга жеткизилди. Милиция кызматкерлери, саперлор иликтеп чыгышып, материалдарды соттук медициналык экспертизага жөнөтүштү. Алдын ала версиялар боюнча Крим чөйрөдөгүлөрдүн буйртма өлтүрүүсү болушу мүмкүн. Анткени кикбокс боюнча дүйнө чемпиону Крим чөйрөдөгүлөр менен тирешип жүргөндүгү айтылат. Азыркы учурда тергөө тобу бул иш боюнча иштеп жатышат. Жакын арада Апасов ким менен бир конфликтке кирген, жана ошондой эле жакын бир тууган достору азыркы учурда суракта. Руслан Абасов на ваших экранах. Наш тяжеловес, чемпион мира 99-го года среди аматоров, любителей. Это звание он завоевал в Бишкеке. Спорт чөйрөсүндө Гермес каймана аты менен белгилүү спортчу Руслан Абасов кикбокс боюнча оор салмактагы категориядагы Европанын жана дүйнөнүн чемпиону болчу. Ал биринчилерден болуп Кыргызстандын желегин желбиретип, профессионалдар арасында дүйнө чемпиону наамын 2005-жылы жеңип алган.
Мындан 3 жыл мурун Кыргызстандын көрүнүктүү спортчусу, Ысык-Көл облусунун губернатору болгон Нурдин Абдылдаевдин кеңешчиси болуп иштеп, акыркы жылдары аңчылык фирмасын жетектеп келген. Ал эми үй бүлөсү тууралуу маалыматтар жок. Кикбоксчу Руслан Абасов айрым кептерге караганда Вадалас Кайман аты бар. Максат Абакировдун уюшкан кылмыштуу тобуна катыштыгы бар болгон. Ал эми Вадалас менен Камчы Көлбаевдин топтору башынан кайышпас кастардан экени белгилүү. Самат Качканов, Азат Ынтымаков, 5 канал. Бишкекте эртең жылуулук берүү мезгили аяктайт. Бул туурасында Ордо кала мэриясы билдирет. Жылуулук берүүнү токтотуу чечими аба ырайынын жылыгандыгына жана анын узак мөөнөттүү божомолуна байланыштуу. Тийиштүү буйрукка Бишкек мэри Кубанычбек Кулматов кол койду. Эртеңки күндөн баштап жалпы кала боюнча 1 айлык ишембилик башталат. Өзүн жана жашаган шаарын сыйлаган ар бир кала тургуну акыр чекирди тазалоого катышса болот. Жалпы ишембиликке ар бир жамаат, мекеме кызматкерлери да чыгышат. Ордо каланын тазалыгына карата уюштурулуп жаткан иш-чара туурасында Айгерим Жаныкул кызы. Турсунай апа эртеңки ишембиликке эртелеп эле даярдык көрүүдө. Өзү жашаган аймактын тазалыгын көзөмөлгө алган айым жарыяларды илип, ар бир батирде жашагандарды короонун тегерек четин тазалоого чакырууда. Бирок баары эле макул болчу түрү жок. Көбүнчө баягы эле саналуу адамдар жардамга келишет. Канткен күндө дагы эс алуу күндөрүндө жумуштардын баарын бүткөрүү керек дейт. Андыктан бүгүндөн баштап эле өзү биртке болсо да жумуштун чекесин баштаган. Абдан кыйын да болот. Чакырганда кээ бирөө чыгат, кээ бирөө чыкпайт. Бир айтат балдарым бар, бир айтат карымын деп. Ну сероне жыйналып барыбыз чыгабыз. Жалпы болуп туруп, үйдүн тамдын арттарын жыйнайбыз, арыктардын ичин жыйнайбыз. Кийде теректер жок болсо аларды отургузабыз, бизге ымтуу берет. Анан четтеги көк жана живиз кирет деп ошолорду отургузабыз. Жаздын келиши менен айлананы иретке келтирүү иштери жалпы шаар ичинде да башталат. Бул жолкусунда бир нече айларга созулбайт. Тескеринче, жумушту сооздуктурбаш үчүн бул жылы шаар бийлиги 4 жумага гана белгилеген. Анын үстүнө мурунку жылдар тажрыйбасы көрсөткөн. Бир айдан кийин калалыктардын көпчүлүгү ишембиликтерден кадимкидей эле качып калышат. Сейил бак, парктар, шаардын көчөлөрүн акыр чекирден арылтуу, бак-дарактарды кыйыштыруу, дарылоо, булардын баары массалык акциянын алкагында жүргүзүлөт. Бул мөөнөттүн ичинде деле үлгүрсө болот деп чечтик. Андыктан эртеңден баштап баштала турчу ишембиликке биз пландаган адамдын саны чыгып, иш-чарага катышы зарыл. Жөнөкөй жарандарды кошпогондо эле 11,5 миңден ашык адам чыгуулары керек болот. Жашаган шаарды таза кармоо ар бир кала тургунунун милдети. Андыктан кайдыгер эмес бардык тургундарды бул күнү ишембиликке чыгууга чакырылат. Мындан башка 1 айлык ишембиликке карата көрктөндүрүү иштери жүргүзүлөт. Көчөттөрдүн түрү отургузулуп, мекеме ишканаларга болсо жылдагыдай бекер бак-дарактардын сорттору таратылат. Албетте биз ар бир адамды кыйнай албайбыз ишембиликке чык деп. Бирок өз каалоолору менен катарга кошулуп жардам беришсе жакшы болмок. Себеби мындан башка да дарактарды тигебиз. Кооздук үчүн деп өзүнчө бөлүнгөндөрү да бар. Жалпысынан 40 миңге чукул отургузулат. Булардын баары атайын питомниктерде өстүрүлгөндөр. Работают все. Сайыз учурунан калган ишембилик жөрөлгөсүнө жумасына болбосо да жылына бир жолу катышып, алдагы эс алуу күндөрүн эмгек терапиясы катары өткөрсө ашыкча болбос. Анткени каланын тазалыгы элдин маданиятынан кабар берет эмеспи? Айгерим Жаныкул кызы, Урмат Мамбеталиев, 5 канал. Ушул тапта көпчүлүк айдап себеби менен алек. Каладагы көчөт саткан базарларда мөмө жемиш дарактарынын түрлөрү сатылууда. Аларды туура тандап алуу жана эрежеси менен отургузуудан болочок түшүм көлөмү көз каранды. Көчөт отургузуудагы адистердин берген кеп кеңештери туурасында кабарчыбыздын материалы. Түшүмдүүлүгү берке алмага караганда Көчөттөрдүн жарманкеси өтүп жаткан жер. Бул чакан базардан бак-дарактардын, өсүмдүктөрдүн түрдүү сортторун таба аласың. Өлкөнүн ар бурчунан алынып келинген мөмө жемиш дарактарынын уруктары да карыбын. Март аяктап калгандыктан көчөт отургузууну жок дегенде майдын башына чейин калып калбаш керектигин эскертишет адистер. Эми ошо азыр күн ысып кете электе азыркы маалда бардык эле нерсени өстүрүп, мисалы үчүн алмаларды же болбосо мондай кустарник гүлдөрдү же болбосо мондай штамбовый бактарды азыр өстүрүп койгон, то есть отургузган жакшы да, себеби деген азыр жер нымдуу болуп турат да. Ошо нымдуулук менен өздөрү тез арада тез жанданып кетет да. Анан күн өтө ысып кеткенде любой эле растение ооруйт. Анда көбүрөөк уход керек болуп калат. Азыр уход азыраак керек да. Бүгүнкү күндө дыйкандар көчөттөрүн өстүрүүнүн түрдүү ыкмаларын колдонушат. Азык туулугу жогору болгон сортторду жана аргындашкандарды тандоону билгендер баасына жараша сапаттуу түшүм болорун айтышат. Сатылып жаткан кайсы гана көчөт болбосун жылына көлөмүнө жараша баасы жогору болот. Бирок аны отургузууга келгенде өз эрежеси менен аткарган туура. Билбегендер деле бар.
Муну калировка болгон жерин көмбөй отургузса, ал эми розаларды наоборот калировканы көмүп отургузат да. Ушундай айырмачылыктар бар. А кээ бирөө ойлойт да, розаны алманы көмбөй калировкасын көмбөй отургузса, розаны да ошондой эле калировканы дагы көмбөйт деп ойлошот. Ооздук берүүчү дарактар, бадал өсүмдүктөрү, гүлдөр, булардын баары чарбачылыкка көп өстүрүлөт. Буларды короонун жээгине же мөмө жемиш дарактардын арасына катарлаш отургузуп койсо деле болот. Ошентсе дагы кооздук үчүн отургузулган дарактарды көчө бойлотуу, жайгаштыруу туура дешет. Чтобы не ошибиться, внизу Биринчиден отургуза турган жерди даярдап алыш керек. Эринбей эле капталынан узун туурасын 1 метр, тереңдигин жарым метр кылып казып алган жакшы. Көчөттүн тамырын негизинен табигый жер семирткичтер менен көмгөн дурус. Түбүн катмар-катмар кылып даярдап, майда кумду аралаштырыш керек. Эгер ушундай шарт менен эксең, көчөтүң биринчиден тез өсөт, экинчиден эрте мөмө аласың. Бардык эле базарлардан сатып алган уруктардан өстүрүлгөн көчөттөрдүн сапаттуу болушуна кепилдик азыраак болору белгиленет. Андыктан туура тандоо зарыл. Для того, чтобы могли посадить внутри... Кайсы өсүмдүктүн уругу болбосун, ал 100%га түшүм бербейт. Ошентсе да сатып алууда этият болуш керек. Сертификаты барбы? Сураш керек. Азыр пакеттерде болбогон нерселер деле сатылып калбадыбы? Андыктан багбанчылыкты түшүнгөн адистерден кеңеш сурап, анан көчөт отургузуу туура. Айгерим Жаныкул кызы, Иван Чижиков, 5 канал. Борбор калаада муз үстүндө конькитеби боюнча жаштар арасында эл аралык биринчилик башталды. Ага Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандан 5 жаштан 15 жашка чейинки мыкты 150 спортчулары катышууда. Жаш таланттардын ар бири өздөрүнүн бий номерлерин көрүүчүлөргө тартуулоодо. Норуз майрамына карата уюштурулган мелдеш тууралуу Нурсулуу Нуркамилова. Муз үстүндө көркөм тебүүгө даярданып жатышкан мелдештин катышуучуларынын ар бири жеңишке жетүүгө белсенип турушат. Коңшу өлкөлөрдөн келген жаш фигуристтер болсо өздөрүнүн тайманбастыгын көрсөтүп, муз аянтчасына чыгаардан мурда машыгып жаткан кездери. Өлкөбүздүн атынан чыгып жаткан спортсмендер болсо, өз кезектерин күтүп атаандаштарынын муз үстүндө көркөмдө бийлеп жаткандарына баам салып отурушат. Толкундануудамын, бирок баары бир жеңишке жетип, болгон күч аракетимди жумшаш керек деп өзүмдү даярдап жатам. Башка жактан келгендер жакшы эле аткарып жатышат, бирок биз алардан да мыкты оюн көргөзөбүз. Республикабызды уятка калтырбайбыз деген ойдомун. Эл аралык биринчиликке коңшу Казакстан, Өзбекстандан жаш спортсмендер келишти. Өз өлкөсүнүн намысын коргогону келген жаш фигуристтер мыкты даярданып, жеңишке жетүүгө болгон күч аракеттерин жумшап жаткандары көрүнүп турду. Бирок ошентсе да толкундоо сезимдери болбой койбойт. Кыргызстан приехала уже 3-й раз. Мен Кыргызстанга 3-чү рет келип жатам. Экинчи келгенде 3-чү орунду алгам. Башка өлкөгө келип мелдешке катышып жатканда толкунданасың. Казакстанда анчалык эмес, бирок жакшы эле ойнодум го деп ойлойм. Особо профессионально много не занимаюсь. Көптөн бери деле машыкпайм. Сентябрь айынан тартып эле профессионалдуу түрдө тебе баштадым. Коркуу, толкундануу сезимдери албетте болот, бирок мен өзүм жоошутуп, баардыгы жакшы болот деген үмүт менен муз аянтчасына чыгам. Ар бир катышуучунун аткарган бийине, талантына татыктуу баа берип отурган калыстар тобу өз ара талкуулашып упайларды коюп жатышты. Кээ бир катышуучулар көздөрүнө жаш алып, аткарган номерине анча канааттанбай отурса, тескерисинче башка катышуучулар мыкты бийлегендерин айтып, кубанычтары койнуна батпайт. Мени толкундандыры жок, мен өзүмдү жакшы эле сездим. Жыгылам деп эч качан корккон жокмун. Анан жакшы эле баары болду. Жакшы спорт эткениме аябай эле ойномун. Баары эле жакшы получилось. Уюштуруучулардын айтымына караганда баардык катышуучулар жаш болгондоруна карабай, мыкты даярдыктарын көрсөтүп жатышат. Ушул өңүттөгү мелдештер баардык катышуучуларга дагы алдыда умтулуусуна, мындан да чоң жетишкендиктерди багындырууга чоң түрткү болот. Вы знаете, что касается оценить силы... Коңшу өлкөлөрдөн келген жаш катышуучулар жакшы даярдыктар менен келишиптир. Кечээ даярданып жатышканда мыкты жыйынтыктарды көрсөтүштү. Ал эми муз үстүнө чыгып, калыстардын, көрүүчүлөрдүн алдында кандай өнөрлөрүн көрсөтүшөт, алдыда байкайбыз. Биздикилер болсо эң жогорку деңгээлде даярданышты деп ишенем. Иш-чаранын жыйынтыгында баардык катышуучулар ардак грамоталар жана белектер менен сыйланышат. Алдыңкы 3 орунду багындыргандарга болсо алтын, күмүш, коло медалдары тапшырылат. Норуз майрамына карата уюштурулган мелдеш шаардык муз тебүү аянтчасында дагы 2 күнгө уланат. Нурсулуу Нуркамилова, Элдияр Бектемиров, 5 канал.
Gündemi маалымат программасы мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайт. Алдыда эртеңки күнгө болгон аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Дем алыш күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта туруңуздар. Хондроксид орны басып кана койбостон муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Кайнаган шаарда, жумуш кычап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид орны басып кана койбостон муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.